Assalamu alaikum, урматтуу теле көрүүчүлөр. Сонун такси программасы кайрадан старт алып башталды. Ньютви телеканалынын жалпы теле көрүүчүлөрүнө Бишкектен кечки салам айтабыз. Ал эми бүгүнкү биздин сонун такси программасынын атайын коноктору ажарлуу айымдар, актриса Асема жана теле алып баруучу Саната Жумакадырова. Кол чабуулар менен кошо алабыз. Кош келипсиздер. Кайырлуу кеч. Биз дагы айтат элек, азыр телевизор көрбөй, телефон көрүүчүлөргө көбүрөөк кайрылсак болот. Мына ушул учурда онлайнда отургандар дагы көп болсо керек. Анан биз менен кошо суроолорго жооп бере тургандар да болот. Мындай жакшыбы? Сонун, деги эле мектепте кандай окуган? Кайсы? Ошол үчүн актриса болуп кеткен. Сизчи? Мектепте 5 менен окугам, бирок кызыл диплом алган эмесмин. Мектепте кызыл диплом береби? Мектептен эле кызыл диплом алып кетейин деген. Университетке барбай эле, чубара тартпай эле. Кызыл аттестат. Мына мектеп бүткөнгө көп жыл болгондугун айгинелеп койдум, Туура. Анда эмесе биздин оюндун жол жобосун сиздерге түшүндүрүп берсек, Алмаз. Урматтуу айымдар, биздин оюндун жол жобосу эрежеси жөп жөнөкөй. Сиздерге оюндун жүрүшүнө 12 суроо беребиз. 12 сурообуз 4 суроодон болуп 3кө бөлүнөт. Биринчи 4 суроодо сиздер туура жооп берген болсоңуздар, ар бир суроого 100 сомдон 400 сом утасыздар. Экинчи 4 суроого 150 сомдон 600 сом, үчүнчү 4 суроого 250 сомдон 1000 сом утасыздар. Жалпысынан сиздердин уткан акчаңыздар 2000 сом болот. Эгерде сиздер супер оюн ойноп, супер оюнду ута турган болсоңуздар, уткан 2000 сомуңуздар 2-ге көбөйүп, акчанын эсеби 4000 сом болот. Эми сиздер белгилүү болгондуктан сиздердин тапкан акчаңыздар өзүңүздөргө эмес, кайрымдуулукка жумшалат. Жакшы. Жана оюндун жүрүшүндө сиздерге 4 жардам беребиз, 4 мүмкүнчүлүк. Биринчи жардам бул сиздер жоопту билбей калган болсоңуздар, таанышыңыздарга, жакыныңыздарга чалып сурасаңыздар болот. Силер атайын түнчүндө ойноп атасыңар да, жакындарым бар уктап калганда. Уктап калсын, элдер азайып калсын деп. Ботаниктердин бар, ачченердин бар жатып алат да эртеле. Экинчи жардам. Экинчи жардам бул сиздер унааны эл көп жерден токтотуп сурасаңыздар болот. Үчүнчү жардам жооптун биринчи тамгасын биз ачып бере алабыз. Ал эми төртүнчү жардам бир жолу адашканга мүмкүнчүлүк бар. Ошондо Алмаз атайын дагы бир жолу түнчүндө Ош базарга эле бармак үстүңүз болгондо чейригип жакачы. Анда эмесе жол жоболору менен түшүндүрүңүздөр болуш керек. Биз оюнду баштайбыз. Телефон колдонуу болбойт. Google Bike, Google Жеңе, Google Эже деги эле интернетке кирүүгө болбойт. Андыктан телефонуңуздарды берип койсоңуздар болот. Алып койгонбуз, Анда эмесе оюнду баштадык. Телефон эле простой телефон болчу, интернетке кирбеген. iPhone сизге простой телефонбу? iPhone жанындагысын айтам. Анда эмесе биз оюнду баштайбыз. Биринчи суроо. Бишкектин Калык Акиева жана Чүй көчөлөрүнүн кесилишинде кимдин эстелиги орнотулган? Калык Акиев. Улуттук банк жайгашкан Калык Акиев. Кеттик эмесе сурооңуздарды, жообуңуздарды кабыл алдык. Суроо компьютер. Биринчи суроого жоопту эң туура бердиңиздер деп кошакырам. Башка оюнчулардан айырмаланып, силер эмоциясыз отурасыздар. Эми бир Жок. кандай вопрос болуп кетет? Жеңгенде анчалык эмес, Айсема. Чечин деген жокмун. Экинчи суроо. Германиянын мурдагы Кёнигсберг шаары азыр кандай аталат? Германиянын мурдагы Кёнигсберг шаары азыр кандай аталат? Германиянын Кёлсберг, Мюнстерди билет экен, Мюнхенди билет экен, Берлинди билет экен. Кёнигсберг. Жок. Балким, эгер жооп билбесеңиздер, жардамды колдонобуз. Адашуу же болбосо телефон чалуу. Телефон чалабыз. Кимге чалабыз? Кайсы телефонду берейин? Бирок телефон чалганыңыздарда балким сиздердин жакыныңыздар, таанышыңыздар ал суроого жооп бере албай калса. Кимге чалып жатабыз, Асема? Аяшка. Аяшка чалып. Досума чалат. Досуңузга, Кесиби боюнча ким? Историкпи? Жок, билген кишиге чалатам. Бул суроого жооп бере албайт азырынча. Бул суроого жооп берет.
Трубканы алгандан баштап 1 мүнөт убакыт берилет. Суроону да бир жолу тактап айтып коеюн. Германиянын мурдагы Кёнигсберг шаары азыр кандай аталат? Громко бар, тилге коебуз. Кичине эме бербейсиздерби? Эч нерсе бербейбиз. Ташсыздарбы, темирсиздерби? Темирбиз. Багыт да бербейбиз. Кёнигсберг. Уктап аткан окшойт. Саламатсызбы? Убактыңыздар кетти. Германиянын мурунку Кёнигсберг шаары азыр кандай аталат? Жардам берип коюңуз. Кёнигсберг шаары азыр кандай аталышы мүмкүн? Болуңуз, убактыбыз кетип атат. Калининград, Кошка, Калининград точно. Калининград. Азыр Калининград деп тамашалап чыгат эле, Кёнигсберг деп. Кёнигсберг, Калининград деп сиз бул суроого 100% туура жооп бердим деп ойлойсузбу? Бере берели ушул жоопту. Калининград. Калининград, рахмат. Калининград. Ишенесиздер? Телефон. Германияда эмнегедир Россиянын шаары. Ошону мен дагы калып атам. Азия Микс тамашалайт го деген таяныштар болгондуктан ишенсе болот. Кёнигсберг. Калининград. Сиздер А, Б, В вариант болсо дагы бирок эч качан Калининград деген вариантты тандабайт элек. Калининград. Ооба, токтоп. Акыркы жообуңуздар. Анда эмесе жообуңуздарды кабыл алдык. Урматтуу компьютер, алмашер. Эгерде биздин айымдар өздөрү билген өздөрү жооп бермек, бирок тилекке каршы билбей калып чалуу кызматын колдонушту. Ал эми чалган жакыны, таанышы, досу айтор ким Калининград деп жооп берди. Демек, биз жакынына ыраазычылык билдирип койсок болот. Туура. Анда эмесе 3-чү суроо кезекти берели. Атактуу Apple компаниясын ким негиздеген? Стив Джобс. Ойлонбой туруп жооп бердиңиз. Ооба. Сиз бул компанияда иштегенсиз. Жок, бул компанияны колдонобуз деп болду. Эгерде туура эмес жооп берип Жок койсоңуз, деп эле коюңузчу. туура эмес болсо, оюн токтотулат. Ооба. Дагы бир жолу Ооба. эскертебиз. Ооба. Акыркы жообуңуздар Стив Джобс. Досум. Ооба да. Анда эмесе кабыл алдык. Урматтуу компьютер. Бул суроого көпчүлүгү туура жоопту билишет деп биз дагы туура деп айтабыз. Эң оңой суроо болду окшойт, 4-чү суроо бир аз татаалыраак. Ушинтип келсиңер го. Анда эмесе кунт коюңуз. Ататүрктүн өз аты жөнү ким? Кемаль Ататүрк. Ататүрк Кемаль. Же өзүнүн аты барбы? Ататүрк Кемаль да. Ататүрктүн өз аты жөнү ким? Өз аты Ататүрк болсо Ататүрк коймокпу дейсизби? Жок, эми мисалы үчүн Алтыкомбаевди деле Балка деген ат менен жазып жүрбөйбү? Ошол себептен бул кишилер саясий жакта болгондугуна байланыштуу аттарын өзгөртүшү мүмкүн. Түрктөр атабыз деп аябай сыймыктанышат. Бизде деген досум факт бар да. Ататүрк Кемаль. Балким түрктөр атабыз деп сыйлаган үчүн ата түрк деп айткандар. Ооба, атабыз Кемаль экенин билем, анан Бул жагым. Ататүрк Кемаль. Балким сиздер туура жоопко жакында, бирок толук ишенбей турсаңыздар, адашуу функциясын аласыздар. Ошондо оюн уланат. Эгер туура эмес жооп берип калсаңыздар, бизге толук Фетхуллах Гүлен эмес, Фетхуллах Гүлен. Бир баш тамгасын ачпайдыбы? Баш тамгасын ачкан менен мен азыр Кемальди билем, анан башка тамгасын ачса деле түрктөрдүн аттарын билбейм да. Анда дайыр айткандай балким адашуу аласыздар. Адашып калсаңыздар деле, бирок улантабыз ойду. Элден сурайсыздар. Биздин дагы 4 немебиз бар, 3 немебиз бар. 3. Элден суроо, адашуу жана баш тамгасын ачуу. Кемаль, Ататүрк Кемаль. Балким адашууну тандайсыздар. Ататүрк Кемаль Ататүрк. Кемаль деген ал фамилия толук жооп бериши. Толук айтышыңыздар керек. Кемаль деген туура эле болуп атпайбы? Кемаль Ататүрк деп эле айтылат да, китептердин баардыгында жазылат. Балким Кемаль Ататүрк.
Балким биз сиздерге багыт да бере албайбыз. Багыт берсеңер жакшы болмок. Бардык жерде багыт бере турат. Мен сиздерге жардам беретинди айтып атам. Балким 100% өзүңүздөрдүн жообуңуздарга ишенбей турсаңыздар, адашууну тандап, ушул жоопду айтасыздар. Макул адашу. Адашууну алып туруп, кайсы жооп берип атасыздар? Ататүрк Кемаль. Ататүрк Кемаль. Урматтуу компьютер. Ататүрктүн өз аты жөнү Мустафа Кемаль. Билчиминда Мустафа Кемаль. Баштан казына алсакканды деле билмек экенбиз. Асема жакшы эле айтты. Баштанбасын ачабыз. Мустафа Кемаль. Кемаль деп бирок Бизге толук. Кемаль Ататүрк. Кемаль деп жакшы таптыңыз, бирок Ататүрк деп калдыңыз, ошондуктан биз Кемаль Ататүрк Кемаль деп толук эмес Анда деп эмесе калдым. 5-чи суроого кезекти берели. Дүйнөдөгү эң бийик чокуу кайсы? Эверест. Жамалунгма деп да аташат. Ал жерде эмелер үчүн сосын айтсам Асем азыр учуп жүрөт. Альпинисттер Кайсы чокуу үчүн- мага көрүнүп атат? альпинисттер үчүн бул дүйнөдөгү эң бийик чокууну багынтуу биринчи максат болуп саналат дагы. Ал жерде бир канча ошо альпинисттер, тоого чыгуучулар баягы чыгуу өтө жеңил Эверестке. Жеңил эмес, эми ошол жерге адам баласы болгон күчүн топтоп Эверестке деген качан эме желекти сай булдый түшкөндө түшпөй калганда учурлар болот экен да. Бул деген Жамалунгма деп да аташат жергиликтүү калк. А Европанын тили менен алганда бул Эверест деген. Эверест чокусу. Жооңуздарды кабыл алдым. Урматтуу компьютер. Жамалунгма деп сиз эгерде айтканыңызда, Эверест. биз мунаны токтотмокпуз, бирок азыр биз токтотпойбуз, себеби дегенде Эверест. Азаматсыздар. Анда эмесе кийинки суроо Кыргызстан боюнча болчу. 6-чы суроо. Кыргыз парламентинин спикери болгон атактуу чабан ким? Ой, суроолор берип жатса. Кыргызстандын кайчанчы созывдын парламенти жокто эми ошону указывать этип койбойсуңарбы? Чабандар көп эле болгон да. Спикери болгон Спикери болгон атактуу чабан ким? Мисалы Зууракан Кайназарова депутат болгон, Чабан болгон. Жок, ал деген кызыл чачы болгон, бирок Жок, спикерлердин арасынан бир эле чабан болсун. бир эле спикерге чейин жеткен, депутаттыкта көп эле болду да. Социалисттик эмгектин баатыры дегендерди алган. Кыргызстандын парламенти дедиңизби? Парламент. Ошо эгемендүүлүктү алгандан кийин болот да демек, Кыргыз парламентинин Кыргыз спикери. парламентинин спикери. Спикерлерди эсте да дос. Келдибековду билем. Жок, кыргыз деп атат. Кыргыз. Кыргыз СССР деген жок. Эгемендүүлүктөн кийин Парламент. Усубай. Ал жок, ал Усубалиев деген ал биринчи секретарь болгон обкомнуку. балким жолдон токтотобуз. Жолдогулар биз билбей атсак журналист. Балким баштанбасын ачып беребиз. Фамилиясын, атын, баштангаларын айтып беребиз. Досум. Там гана ачпай болгон кени бата албайсың. Эмнеге? Жана Мустафа Баштангаларын Кемаль айтсам. Кемаль, Ататүрк Кемаль, Мустафа Кемаль. Как я могла? Чабан. Эми ал өткөн 90 жылдан бери 90 парламенттин Кыргыз парламентинин спикери болгон атактуу чабан ким? Атактуу экен кайсы долинадан экенин Балким ошол баштангаларын ачып береттербиз. Ошондо баттаптырсыздар. Давай адамдардан сурайбыз. эми азыр киши жок жерге келип албадык экөөбүз. Дагы кандай подсказкаларыбыз бар экөөсүн баштангалы анан бүттү эшикке чыгып көчөдөн сурамайм болду э? Эки эле. Дагы канча сурообуз бар? Сиздер 6-чы суроо бериңиздер. Баштангаларын ачалым. Ачканда деле билбейбиз да биз. Силер жок дегенде жылдарын айтсаңар ошол жылдарга эсептемекпиз биз. Силер өтө эле сырдуу экенсиңер. Биз багыт бере албайбыз. Биз ОРТ тапшырганда да мындай суроолорду алган эмеспиз.
Анда эмесе Кой тургула. Силер машинаны токтотуп саласыңар да. Тура эмес жооп берсин. Жок, биз деген азыр сырттан Балким сиздерге бир жерде азыр токтотуңуз. эл жоктугуна байланыштуу элден суроону бирөөгө чалууга алмаштырып беребиз. Давай çalганга. Макул. Ал жолун чыгайла. И Делай. жанагы географияны билген эле кишиге чалчы. Давай. Азыр çalgan. аты ким эле? Кимге чалдыңыз эле? Жок, аты ким? Канат мырзага рахмат дагы айтып койбодуңуз да. Учурдан пайдаланып рахмат айтып. Силер дагы бир эме андай кийинкини деген баш тамгасын алмаштырбай эл болгон жерге кызыктуураак болсун десеңиз программа. Сен өзүң эле сурайсың. Убактыңыздар кетти. Таш чөккө яз. Кое туруңуз, алгандан кийин чыгат. Сиздер билайында иштеп калгансыздарбы? Саламатсызбы? Биринчи чабанды айтып коюңузчу. Биз азыр жанагы ойча Биринчи чабан эмне? Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк алгандагы биринчи чабандын Спикер. парламенттеги спикер болгон биринчи чабандын ысымы ким? Атактуу чабан. Атактуу чабан. Кыргыз Республикасында парламентте спикер болгон биринчи атактуу Ооба, чабан. спикер, депутаттыктан спикерге өткөн экен. Биз билбей жатабыз. Таштанбек Ахматов болуш керек. Таштанбек Ахматов. Жок рахмат. Убактыңыздар токтоттум. Өтө акылдуу инсандар менен достошот кез. Асем айым, азаматсыз. Ошону бияка да алып болмок үчүнчү. Таштанбек Ахматов тууралуу сиздер өзүңөр билет белеңиздер. Эгер Уккан- баш тамгасын ачканда таба белеңиздер. Анда эмесе туура жолдо баратат окшойсуздар. Жооп тура эмеспи мен али билбейм. Урматтуу компьютер. Мен дароо эле айтайын, жооп туура. Баракелде сизге. Азаматсыздар, сиздерде бир гана жардам калды. Бул баш тамгасын ачуу. 7-чи суроого кезек келди. Тарыхтын атасы деп кимди айтышат? Кай сыякта? Негизи. Сыдыковду айтат бизде. Кайсыл жакта? Адамдыбы. Тарыхтын атасы деп Гиппократ. кимди айтышат? Балким Бүткүл дүйнөлүк. дүйнө жүзүндө. Гиппократ. Эмелер, медиктер кимге ант берет? Аристотель. Гиппократ. Гиппократ. Медиктер кимге ант берет? Медиктер Гиппократ ант берет да турабы? Гиппократ антын бузбайм дейт да турабы? Алар медиктердики. Ооба. Гиппократ. Медик да Гиппократ. Гиппократка берген ант дейт. Эмелердики болсо? Тарыхтын атасы болушу мүмкүнбү? Жок, койме. Гдан башталат. Грек, байыркы грек философу. Немец эмес. Грек. Тарыхтын атасы Гиппократ. Тарыхтын атасы. Баш тамгасын ачаарбыз. Аристотель философ. Аристотель. Тарыхтын атасы деп кимди айтышат? Окуган, уккан жериңиздер болсо керек. Ооба, укканбыз. Билебиз, мектеп программасында. Ошондо ким? Клятва Гиппократа, это медики дают. Биздики эмес. Эме эмес, тарыхтык эмес. Сиздин кийимиңиз дагы ошол мезгилдин, Мен грек деп айтып атам, билип атам. Гдан башталат да. же ошол мезгилдин сезонуна жараша, модасына жараша кийинип келипсиз. Балким сиз билесиз. Геродот. 100% ишенесизби? Геродот. Силер аз баштамаса Г деп коесуңар, мен билем. Гдан башталат. Баары Геродот болот. Убактыңыздар бүттү, 30 секунд. Андан башка вариант жок бизде. Барбы досум вариант? Сиздерде баш тамгасы калган. Баштамганы Г деп айтат булар. Мен билем. Мен Гдан башталарын билем. Демек сиздер 7-чи суроодо кулап калышыңыздар мүмкүн. Жана биз сиздерди мунаны токтотуп Жолдо таштап кетип калды. Геродот. Акыркы жооңуздар. Ооба, Геродот. Геродот Геродот кабыл алынды. кабыл алынды. Урматтуу компьютер.
эгер машина токтосо Урматтуу биздин бүгүнкү сонун такси программасынын коноктору. Сиздер бул убакка чейин жакшы ойноп келдиңиздер. Ал үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Көптөгөн суроолорго жооп берди билет экенсиздер. Бирок сиздер менен коштошкубуз келбей турат, андыктан сиздер туура жооп бердиңиздер. азаматсыз. Не, ойнап атасың. Жүрөгүм жарылып кетет. Айсема, актёрдугум сиз режиссерда болуп жүрөсүз. Актёрдук чеберчилигиң бар бекен? Кичине болсо да. Анда сизден сунуш Эмне күтөм. айда негизги деген көздөр калып айта албайт. Дайыр болсо бүтүрө болсо биз биле албайт. Көзүн ачпайбы? Анда биз 8-ci суроого кезек келди. Азыр оор суроо бересиң. Манас эпосундагы Манастын жубайы Каныкейдин өз аты ким болду? Санира Бига. Бул Асема, жеңил суроо болуп калды окшойт. Асема сиз билесизби? Ушул суроого, ушул жоопко токтолосуздар. Ооба, жоопко токтолдук. Жообуңуздарды кабыл Тажик алдык. кызы болгондагы ал Каныкейге чыкты деп Каныкей койгон. Кийин Каныкей энебиз. Бул жактан жакшы билет экенсиз. Анда эмесе жоопту мен ойлойм баары эле билет болуш керек. Жеңил эле суроо. Албетте туура. Азаматсыз. Көрдүңүзбү? Жеңил да суроолор бар экен. Жок. 9-ci суроого кезек келди. Орусия президенти Владимир Путин кайсы музыкалык аспапта мыкты ойной алат? Пианино. Сиз кайдан билесиз? Мен көргөм. Балким гитарадыр. Жок. Досум айт. Мен көргөн эмесмин, шашты. Бул деген жана эме пианино ойноп чыкты эле го. Америка Кошмо Штатынын президенти ойноп чыкканда бул да ойноп чыккан. Пианино. Пианинонун да кандай түрү бар деп ойлойсуз? Пианинонун сен музыкантсың го. Сен аны көрсөм мен ырдаган көрдүм. Ошо пианино мен Пианино эмес, балким неме рояль беле. болуп калышы мүмкүн. Ооба, мен алгал эме эмесмин да, музыкант эмесмин. Мен үчүн акып кара коюп. Балким баштамгасын ачып беребиз. Жок. 9-ci суроого келип калдыңыздар. Эгерде сиздер пианино деп айткан Пианино менен болсоңуздар, роялдын айырмасы Бар. канча? ал эми жооп рояль боло турган болсо сиздер жеңилип Ай, каласыздар. слишком эле силер эметип атасыңар, жигиттер. Себеби дегенде сиздер туура жооп. Бул оюндун эрежеси. Рояль же пианино деп Мисалы үчүн комуз жана Не? казактардын домбурасын экөө бир эмес да. Ошол сыяктуу эле айтып жатпайсызбы? Рояль деген ал деген бөлө оорураак болуш керек да, менчи жана немелердин басып. Пианино көбүрөөк эме любительдер ойнойт да. Мне кажется, пианино не то, что любитель, жеңилирээк вариантка коет болсо керек. Жеңилирээк ошон үчүн Путин рояль ойноп калып эме музыковед же эмес да. А может быть и такой вариант, что эмне үчүн анда ошондо сахнада ырдап анан ошону чертип аткандан соң, может пианинону черткен билгенин рояль менен Эми ал музыкант баягы сен мисалы ошентсе сага ошондой суроonu берсе болот. А тиги общественный деятель имеется в виду саясатчы А болгон. мүмкүн булар көрүп алып эле суроо берет. Каяка көрүп алып? Булар өз Выступлениесин көрүп алып. Ооба, анан булар каяктан билбейм. Булар эмнени билбей келет. Булар жок, кайда ошо интернеттен Машина албайбы, эмне болуп калсын. Мен машина айдаган билем, отургуч кээде көрөм. Алмашалы. Жок, жигиттер, ушул жерден кичине эме кылгыла да, рояль менен пианинонун айырмасын мен чын эле нанурсун билбейм. Жок, билем, что рояль более Алмаз мырза эмне кылалы? кичине эме кылгыла да, силер аябай оор чабан эме дегендерди. Макул, экөөнү бир кылалы. Рояль, пианино, ушу пианино деп эле айтабыз да негизи. Анан эгер рояль болуп калса деле туура. Алмаз мырза, эмнеге унчукпайсыз? Жок, чынында досум. Балким бул экөө тең эместир. Жок, пианино. Бул убакка чейин көптөгөн оюндарда биз аябай эрежеге таянып келгенбиз. Бирок эмнегедир мен айымдарга жеңилдик бергим келип турат. Анан сиздердин айткан жообуңуздар боюнча Пианино. рояль, демек биз туура деп жооп кабыл алабыз. Рояль. Ошо билем да, пианино деп ойлоп досум. 10-ci суроого кезек келди. Фамилиясы Таттууну элестеткен атактуу философ ким? Таттууну элестеткен атактуу Алло. философ ким? Кант. Эммануэль Кант.
Эммануэль Кант. Мен таптым досым. Эммануэль Қан. Кантеле. Жообуңуздарды кабыл алдык. Урматтуу компьютер. Фамилиясы таттуун элестеткен атактуу философ бул немец философу Эммануэль Кант. Азаматсыздар, 11-ci суроого кезек келди. Жөргөмүштөр жөнүндөгү илим эмне деп аталат? Ой, мама жөргөмүш. Жөргөмүштөр жөнүндөгү илим эмне деп аталат? Силер азыр бизди таппай калдыңар деп бир 11-ci суроодан учуруп турбайсыңар. Вообще турбайсыңар. Ошондой дейилим барбы? Коолачы. Ой, мама жөргөмүш. Жөргөмүш таануу илими кыргызча. Жок. Жок, бар. Пауковедение. Да? Аңгандай болушу мүмкүн. Жыргамыш деп коесуңар. Жөргөмүштөр жөнүндө жөргөмүштөр жөнүндө бир илим мүмкүн. Жөргөмүштөр кайсыл топко кирет? Ошондон баштабайсыз. Бул деген насекомыйларга кирет. Курт кумурскалар. Анан булар бир кабырга эме. Биология. Окуп койбой ошондо эле. Сиздерде бир жардам бар. Ал баштамгасын ачуу. Баштамганы айтып койсоң ойган. Давай баштамасын ачам. Мир ежедок. Не макул. Баштамгасын ачуу функциясын алдыңыздар. Урматтуу компьютер, баштамгасын бизге ачып бериңиз. Баш тамгасы А. Кандай? А тамгасы. Апитерапия деген бар. Ал эмени улат да ары чактырган эме. Биз вообще келсеңер. Биология мен дагы кандай сабактар бар? Амиоба деген бири омурткалуу клеткалуу эмелерди эстеп атам. Моддуп инфузория туфилкалар. Азаматсыз. Туура багытта кетип окшойсуз. Бир аз чоңоюңуз эми молекулалардан. Кечириңиздер, убакытыңыздар бүттү. Машинени 5 мүнөткө токтоп туруңуз ушул жерден. Демек сиздердин акыркы жообуңуздар жок. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 11-ci суроого жетиш дагы бул ар бир биздин оюнга катышкан, сонун такси программасына катышкан колунан келе бербейт. Биздин айымдар 11-ci суроого жетти, бирок 4 жардамы тең түгөндү. Андан сырткары биз дагы жардам бергенге аракет жасадык. Бирок бунун жообу арахнология болчу. Аны билебей калышты. Чоң рахмат айтабыз. Азаматсыздар, кыздар. Арахнология. Оолачы. Арахнология элдер жакталган. Тарыхынан Жөргөмүштөрдүн илимин биле алган. Арахнология. Андан көрөп жанагы Тилекке неме каршы. Сүймөн Кулчокморов кайсы жыл көрөлгөн канча жолу мыкты эме эркек Анан бийчи жөнүндө сурай бербейсиңер. Биз профессионалист. Рейна Чокоева. Азаматсыздар. Сиздердин оюн бүттү. Оны Сиздер икисин менен айтып койбойсуз. коштошобуз. Жок. Камера сыртта сиздер. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Саната Жумакадырова Асема экөөнүн билим деңгээлине сиздер да күбө болдуңуздар болуш керек. Албетте, анча-мынча оюнчулар 11-ci суроого чейин жете албайт. Себеби дегенде, биз адаштырабыз, биз чаташтырабыз, биз жардамдардын бардыгын кетиргенге аракет жасайбыз, бирок анткенине карабастан алар өздөрү кейинге жүрүшөт. Канчалык биз алар чарчытабыз деп ойлосок, менимче кыздар бизди чарчатат. Азаматтар, Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде сиздер дагы сонун такси кызматын көбүрөөк колдонгон болсоңуздар, белгилүү инсандардын ордуна сиздер отуруп калышыңыздар мүмкүн. Андыктан сонун такси деп Instagram баракчадан таап, ал жакка катталыңыздар жана дайыма кирген маалыматтарды окуп турсаңыздар, бир күн болсо бир күн биз сиздер менен ойноп калышыбыз мүмкүн. кайрадан эфирден көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар. Сиздер менен мен Дайыр Смадияров жана Алмаз Шербек. Аман туруңуздар.